Салам достор. Мен кайрадан силер менен Элмир Эсеналиев ушул жерде ыйык китепти изилдөөгө даярмын. Бүгүн болсо ыйык китеп эмне үчүн, мен үчүн жана силер үчүн баалуу экенин ой жүгүтүп көрөлү. Ыйык китеп аркылуу археолог жолгон шаарларды табат. Тарыхчы тарыхый окуялар жөнүндө маалымат. Маданият тарыхчысы байыркы элдердин жашоо мүнөзү жөнүндө. Адабий тарыхчы мыкты инсандардын поэзия жана адабиятын. Акыры билим толуктагысы келген адам көптөгөн кызыктуу нерселерди бул ыйык китептен табат экен. Бирок белгилүү бир шарттарда аларга бул китептин чыныгы максаты эч качан ачылбай калышы мүмкүн. Ыйык китеп адашкан адамзатка жаратканы Кудайга жол көрсөтөт. Кудайды издеген адам гана анын үнүн угат. Миллиондогон адамдар ыйык китептин акылга кайрылып, абийирге кандай таасир этерин баштан өткөрүшкөн. Алар Кудайдын сөзүн кабыл алышып, жашоолорунун маңызын табышты. Ыйык жазуу түбөлүккө алардын баалуу байлыгы болуп эсептелинип калды. Ибадатканаларда жана музейлерде адамдын укмуштуудай тагдырлары менен байланышкан ыйык китептер сакталынат. Мисалы, Лондондон Библия кому бизге белгилүү болгон Мэри Джонстон ыйык китебин гана эмес, ошондой эле башка сейрек кездешүүчү үлгүлөрүн сактайт. Алардын арасында Мадагаскарда басылып чыккан биринчи ыйык китеби бар. Ал христиандардын куудуктоосунан керемет жолу менен аман калган. 1830 эле христиан дининин кабыл алган жергиликтүү тургундар жаңы келишимди өз эне тилинде алышкан. 1835 жылы байыркы келишим дагы которулган. Бирок ортодо бийликке келген ханыша Равалалона бир өлүм жазасы менен коркутуп, машаякчы болооруна тыюу салган. Машаякчылар 70 байлаган ыйык китепти жашырып, алар жөнүндө ишенимдештерине билдирип, аралдан чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Кийинки 25 жылдын ичинде Мадагаскар жерине бир дагы машаякчы келген эмес. Жергиликтүү машаяк тургундары оор сыноолорго туруктуш болуп, көпчүлүкү ишеними үчүн шейит болушкан. Бирок жашырылган ыйык китептер керемет жасашкан. Куугунтукка карабастан Мадагаскарда андан көп машаякчылар болгон. 1862 жылы машаякчылар аралга кайтып келгенде христиандардын саны 2 эсе көбөйгөн. Ыйык китеп бул сыноонун көз ирмеминде жардам берет. Адамга коркунучтуу болса, ыйык китеп аны менен болот. Кудайдын сөзү бардык учурларда аян алып келет. Бирок адам качан гана айласы кеткен абалга катканда, ал көпчүлүк үчүн так сүйлөйт. Согуш учурунда, бомбалар түшкөндө, адамдар жертөлөлөрдө жана бункерлерде сыйынып, забурларды окуп турушкан. Ишенбегендер да Кудайдын сөзүнөн келген соорунучту өзү сезишкен. Мицуо Фухида, Япониянын аба күчтөрүнүн командири, ал 1941 жылы 7 декабрда 360 согуштук учак менен күтүүсүздөн Перл Харборду Америкалык деңиз флотуна кол салып, аны жок кылган. Согуш учурунда Фухидени 6 жолу атып түшүрүшсө да, ал тирүү калып, дыйкандардын эмгегинин баштаган. Ошол жактан ал Жапониянын тынчтыкка келүү жолун издөөгө умтулган. Бир жолу Фухиданын колуна диний композиция түшүп, ал машаякчылар кастыкты бир туугандык сүйүүгө айландыра алат деп окуган. Фухида дал ушул нерсеге умтулгандыктан ыйык китепти окуусу келген. Алгачкы 30 баракты өздөштүрүп бүтө электеле, деди ал кийинчерээк, мен күчтүү таасирге кабылдым жана менин алдымда эмне керек экендигин түшүндүм. Машаяк бүткүл дүйнөгө тынчтык бере турган жалгыз инсан экенин да түшүндүм. Фухидем машаяк тобуна кошулуп, ыйык китепти күн сайын окуудан кубанычка бөлөнүп, кыска убакыттын ичинде ыйык китептеги чындыкка күбө болду.
күн сайын миңдеген мындай окуялар болуп турат. Бирок алар ар дайым эле мындай драмалык жагдайлар менен коштолгон жок. Бирок алар китепти ачып окуганда алардын жашоосу өзгөртүлгөн. Китеп аркылуу менин көздөрүм да ачылды. Жана мен үчүн бул канчалык деңгээлде маанилүү экендигин мен байкадым. Кыскасы, мен колдоо жана тынчтык баарынан мурда бардык турмуштук кыйынчылыктарга туруштук берүү үчүн күч таптым китепте. Мына досум, китеп өтө маанилүү мен үчүн. Сен үчүн маанилүүбү? Окуйсуңбу китепти? Мен сунуштайм, китепти окуңуздар. Рахмат ушул видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө. Эгер ушул видео силерге жакса, досторуңуздар менен бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.